Пейзаж, портрет тартуу боюнча өзүнүн мыкты чеберчилиги менен өзгөчөлөнгөн таланттуу сүрөтчү Сапарбай Осмоналиев алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн тарткандан рахат алат. Анткени алып талантты кичинесинен эле өтө жакшы көрчү. Портретте өзүнө эле тарткым келет да, фону жалпы, бирок өзүнө эле психологический образын бергенге. Себеби аябай фактурасы, аябай неси образный киши да. Дүйнөнү багындырган Залкарды биринчи жолу көзү тирүүсүндө тарткан. Ал кезде Сапарбай Осмоналиев Ленинграддын Репин атындагы живопись, скульптура жана архитектура академиялык институтун жаңыдан бүтүп жаткан учур болчу. Таланттуу чыган сүрөтчү Сапарбай Осмоналиевдин мына ушул өнөр канасындагы эмгектердин дээрлик көпчүлүгү дүйнөнүн көп өлкөсүн кыдырып келген. Алардын катарында мына бул жерде илинип турган сүрөттөр да бар. Мисалы үчүн бул сүрөттө Кыргызстандын бардык аймактары камтылган. Суусамыр жергеси, Малгиндиктүү, Нарын жергеси, Талас жергеси. Ал эми бул сүрөттөрдө болсо Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өзү туулуп өскөн жергеси, Шекер айылы жана Күркүрө суусунун керемет кооздугу түшүрүлгөн. Сапарбай Осмоналиевдин балалыгы да мына ушул сүрөттөрдө көрүнүп турган жазуучунун мекени Талас жергесинде өткөн. Ал жердин касиети, тонук абасы жана алтын топурагы кичинекей өспүрүмдүн сүрөтчүлүк шыгын ойготкон. Атабыздын темасы ошондо эле козголгон да. Дипломдо жүргөндө эле ушу бир ушу Арчагулда төрөлдүм да мен. Арчагулда Шекер Арчагул жаныбызда 2 километр арабыз. Анан ошол Айтматтын темаларында ошол оюма келип китептерин окуп ошол убактан ошо жеке көргөзмөсүн уюштурганда да Айтматов өзү катышып сүрөтчүгө ак батасын берген. Ататүрк университетинде Манас выставка ачкан. Чыңгыз Айтматов ошол жерде сүйлөп, конференция ачылып, анан аягында ошол выставка менен бүттү да. Ататүрктүн выставкасы менен. Ал киши келип лента кезип, ошондо биринчи персональный выставкамды ачкан. Ал эми бул сүрөттөгү кыргыздын кымча бел сулуу кызы Сапарбай Осмоналиевдин талантын таптап, жардам берген өмүрлүк жубайы Бурул Кошоеванын жаш кези. Өмүр сапарлашынын портретин тартканда эч кыйналбай, жеңил тартат. Портреттерим арасынан өзүмө жаккан портреттин бири Бурул. Мындай айтканда музам. Студент убактан бери көп портреттерин тарткам. Анан бул акыркы уже бир 30тан өткөндө жаштагы портрет. Ошо көп выставкаларга катышты, Москвага барып келди, жанагы Дни культуры Кыргызстанага. Кудай берген талантты өстүрүш үчүн ага ар дайым шарт түзүп туруу керек. Аны жакшы түшүнгөн Бурул айым 38 жылдан бери жарынын чыгармачылыгын колдоо менен демине дем кошуп келет. Дайыма эле ойлогон турган, айылга барсак деле, көчөгө бассак деле, природа эс алып жүрсөң деле, мындай асманды булут минтип калса деле, же болбосо иттер чуркап баратса деле, койлор чуркап баратса деле, кемпирлерди көрсө деле, ушул образы мындай экен. Ал менин картинама керек. Деген образы мындай экен. Нан жаап атса ошону тарткысы келет. Ошону бул өзүнүн искусствосун аябай жакшы көрөт. Таалбай эмгектенет. Мындай тип качып эмес. Кечке чейин деле ошо мастерскойдо сүрөт тартып отура берет. Мисалы. Талантты, жөнөкөйлүгү, адамкерчилиги айкалышкан Сапарбай Осмоналиев пейзаж менен портрет тартуунун чебер устасы. Кесиптеши ал ар бир ишине өтө берилгендик жана жоопкерчилик менен мамиле жасап, бардык иштин майын чыгарарын айтат. Көптөгөн көргөзмөлөрдү жасап жүрөт. Анан ушу портретти ушунчалык терең мааниде, ушунчалык образын ачып бере алат да. Сапарды анан адамгерчилик жагынан дагы мугалим катары дагы өзүнүн тажрыйбасын тиги жаштарды тарбиялап, анан өзү дагы мындай аябай мындай дипломатичный деп коебуз, өтө мындай жөнөкөй да. Мындай жулунбайт. Азыр сүрөтчүнүн максаты изденүү менен талбай эмгектенип, өзүнүн мыкты чыгармалары аркылуу элибизди дүйнөгө таанытуу болуп турат. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Коомдук, 1 канал.